Bilegen 5 çocuk asıp onu getirgen. Hem alda bir olup bilibeyim, anda doktorga görseteyin desem, men gözümünde görset albaytam. Enesi olsa bayınsa da. Neme uyda. 3, 4, 5, 12.340 бұл Сбербанк карта çoğulgan. Саламатсыздарбы? Эгер сиз бул материалды көрүп жатсаңыз, анда Кайрымдуу Бол коомдук фондунун официалдуу YouTube каналындасыз. Алгач видеону баштаардан мурун биздин каналга катталып, подписаться кнопкасын басып коюуну унутпаңыз. Демек, сиз бул кнопка аркылуу кайрымдуулук кылып жатасыз. Анан албетте коңгуроону күйгүзүүнү унутпаңыз, себеби биздин видеолорду алгачкылардан болуп көрө аласыз. Бул сиз үчүн өтө оңой, а биз үчүн абдан маанилүү. Bayırtan eken üçün güygün Ermanastın olubuz Bayırlap hata jurtun süygün Jogol bosunun gobuz Kan maydanğa da töşün tosup bargan Kayra tartpay duşmandan Halkım üçün de çağılganda jangan Hayratından can bağan Ay Kırgızstanım senin Açık bolsun asmanı Qanday turasiz, денсаулықтарыңыз жақсы ба екен? Эми жакшы болуп эле, бирок ооруп эле күндөн күнгө бозоруп эле кыйнап атат эми. Эмне кылам, мен майла жок турам. Алла Таала берген дартына шифа берсин. Ошо шифа берсин. Урматтуу достор, мекендештер, мына биз бүгүнкү күндө кыргыз коомчулугунда эми колубуздан келишинче бир аракет жасап, анын айланасында изденүүлөрдү жасап, бир ушул кыйналып турган бир боордошубузга пайдабыз тийсе экен деген ой менен ушундай аракет үстүндөбүз. Бул сиздерге жакшы маалым, анткени себеби биз бүгүнкү күндө мына ушундай адамзаттын бул эжекебизге, энекебизге жолуккандыгыбыз дагы мындай ушундай бизге кат менен кайрылуу жасаган, ушул адамдагы эң чоң байлыгы, ушул шамчырагы бул көз болуп эсептелет. Бирок көздүн көрүүсү күн санап начарлап, ушундай бир туңгуюкка жашоо айланып бараткандыгы айтып, ушундай бир кайгы муң менен кайрылган. Ушул эжекебиздин дагы бүгүнкү күндө ушул балдарынын өзүнүн мындай бир жашоодогу эч кандайчалык ушул ден соолугуна дагы сарптаганга, жумшаганга акча каражатынын жетишпегендиги чоң бир эме болуп атат да. Ошон үчүн урматтуу достор, бир туугандар, мекендештер, биз болсо ошол видеону кайрылып чыгарып атайын. Келгиле. Эгерде чындап жүрөгүбүз менен колубуздан келишинче баягы кол сунуп 5-10 сомдон болсо деле ушул шамчырагы болгон эжекебиздин шамын өчүрбөй, көзүнүн көрүүсүнө мүмкүнчүлүк бар экен. Ушу чет өлкө менен дагы, ооба. Эже менен сүйлөшкөнүбүздө дагы Турция менен башка өлкөлөргө байланышыптыр эжеке. Бирок ал өлкөлөргө байланышууда жыйынтыгын ошол операция бир көздү $7.000 жасайбыз деген жоопту берген. Эки көз $14.000 болмок. Бирок бул жерде мен да айтып коюшум керек, баса белгилеп. Ошол эле Индия менен биздин дагы ушу сүйлөшүүбүз болгондуктан муну дагы көптөр ойлойт. Коммерческий эмеде катары көрүшөт. Адамдар силер ушундай бир жөнөтүп алуу үстүнөн жейт экенсиңер деп. Мен бул жерде отуруп алып бир актануудан деле алысмын. Болгону маалымат катары гана айтып коюш керек. Чындык өзүнүн ордунда болгондо жакшы болот. Биз ошол жака жөнөтүп Турция $7.000 десе, биз аны $7.000 эмес, ошол жакта сүйлөшүүлөр жасап, жагдайды жакшы түшүндүрүп, ортого түшүп, айтып, өтүнүч катары мамиле кылып аткан адамдардын катары ушу жеңилдикти элибизге түзүп берейинчи деп биз үстүнө кошумча эмес, тескерисинче эки көзүн бириктирип $4.000 гана сүйлөшүлдү. Урматтуу достор, биз бул колубуздан келгенин жасадык.
Бул жерде 14 000 доллар. Бирок бул 10 000 долларга арзан болуп атат. Түшүнүшсөк. Анан булар деле бардык эле адамдарга эмес, ушуну дагы баягы балким жасап аткан иштен ушул кызматташуу бул бир эле көз тармагында эмес, көз маселесинде эмес, проблемасында эмес. Боорду дагы ушундай сүйлөшүүлөр болуп 35 000 долларга жасалган операцияны бүгүн мындай стабилдүү ушуну баага түшүрүп 26 000 доллардан гана ашырбай жасатканга да аракет кылдык да. Муну айтып аткан себеби маалымат катары. Ошон үчүн мына эжеке сиз өзүңүз да айтсаңыз, ушул эми азыр 4 000 доллар болсо сиздин көйгөйүңүздүн чечилүүсү болгону турат да. Карантин бүтүп калса, Кудай буйрса жол ачылсачы. Бирок ушуга эжекебизге каражат маселеси келип такалып атат. Бир аз Кудайга шүгүр кичинеден тамчылап топтоп атат. Баягы видео чыгарганбыз bunun алдын. Кудай буйрса, азыр мен ушуну акчаны сыра деле тапшырып коеюн эжекем. Анан өзүңүз дагы бул дартка чалдыгып калган тууралуу бир аз маалыматты берип койсоңуз, баягы көрөлөктөр билбей калат да. Азыр мына кече бул жерде биз сиздин Сбербанк картаңызды тиркебедикпи? Тиркегенде мына бул жерде мынаки 1 2 3 4 5 12340 бул Сбербанк картага чогулган. 12340 сом чогулган каражат сизге деп. Анан эл сомуңузга да чогулду. Эл сомуна 15 000 чогулду. 15 000. Мына ошону менен биригип ичине тыйын топтолуп атат. Достор, муну алып коюңуз. Бул эжеке ошол Россиядагы, Казакстанда, ошо туш тарапта иштеп жүргөн Сбербанк картага биздин ошо салган мекендештер, мынакей ошол биздин ошол тиркелген Сбербанк картабызга ошо видеонун алдыларына тиркелип атат. Ошого салган аманаттарыңыздар ошондой дарекке жетип, биздин эми баягы өзүбүздүн ырызкыбыздан бөлүшүп, баягы ошол тапканыбызда жакшылыкка жумшайлы деген чоң үмүт ниет менен жөнөткөн бир туугандар да ошолор жөнөткөн аманат. Ушуну кабыл алып коюңуз, анан ошол үйдө отурганда дуа кылып коюңуз. Алардын айрымдары баягы өзүнүн жан дүйнөсүндө чоң үмүтү бар да. Ошолорду үмүт кылып туруп анан кол сунуп атышат да. Мен эми ушу алыс жакта жүргөн мекендештериме ушу кичинекей болбостон ушу 1 тыйын 2 тыйындан кыйналып бөлөк жакта иштеп жүргөн менин мекендештериме чоң рахмат, ыраазычылыгымды айтам. Ушу Сбербанкка 50 сомдуктарга өзүлөрү бакчылар болгон акчаларынан салып атышат. Ошолорго аябай ыраазымын. Кудай ден соолук берсин, балалуу болбогондор балалуу болсун, оорубай ден соолуктары чың болуп, өмүрлөрү узун болуп, жакшы жашоодо жашашсын. Биздин дагы Моорегинде мына азыр жаман типте коронавирус деп кыйналып, элдин баары азыр аябай жаман жаатта болуп турушат. Булардын баары жок болуп, Кыргызстандын эли бакубат өмүр сүрүп, жакшы жашашсын. Байкуш элдерим, рахмат кыргыз элиме. Дагы ушул акчаларым чогулуп, мен дагы эртерээк Индияга барып, көзүмдө операция жасатып келип, сиздерге чоң ыраазымын, дагы ыраазычылыгымды билдирем. Жакшы жашоолорду өткөрөлү, Кудай ден соолук берсин. Кудай кааласын берсин. Ушинтип биз деле отурабыз. Мен ушул уулум болуп, кызым деле турмуштары өзүнчө жашоодо жашайт. Анан ушул жерге квартирага кирип жашап атабыз азыр ушул көздүн айынан. Уулум бирке болсо дагы шаарда кичине иш жүрүп атпайбы, кичине болсо дагычы. 5-10 сом болсо дагы деп ушул тыгынчык кылсам экен деп ал деле жүгүрүп жүрөт. Анан өзүнүн 3 баласы бар. Ар ким эле өз арбайын согуп калат экен. Биздин Атбашта деле үйүбүз бар, анан ал Атбашта үйдү 6 баласы бар, кызым квартирада жүрчү. Ошол кызымды киргизип коюп келдик да, эми сен ушул жерде жашап тур, биз бияка эми жакшы болсо бияка неме кылалы деп, анан биз азыр бул жерде квартирада туруп атабыз. Анан элге рахмат, ушинтип аябай неме кылып атышкандарына. Эми мурункудай болсо жакшы эле болмок. Мына сиздерге чоң рахмат, ыраазымын. Баарыңарга ден соолук берсин, өмүрүңөр узун болсун. Мен эч кимге неме кылгым келбейт. Ушул акча тыйыным чогулуп неметсе, мен өзүм эле сиздерге барып, сиздер менен чогуу. Мен өзүм аябай ушунчалык ыраазы болуп атам да, балдарым, силерге аябай чоң рахмат. Бул кызга дагы, сизге дагы ушинтип неметкендерге аябай ыраазымын. Рахмат айламайындар. Ден соолук берсин. Буйрса. Анан теги кызым эми дагы бир арман кылып атат, азыр билбейм.
бул эле эмес, ошо неберем бир кызым бар, дагы ошо Орк Чаңгыстын эмесин колтугуна килейген 5 чоч басып турбайбын келтирүүгө. Эми ал да кыйналып билбейм, анда докторго көрсөтөйүн десем, мен көзүм мында. Көрсөтө албай атам. Энеси болсо больницада. Неме үйдө коляска менен чыгат. Кызыңыз дагы Неберемдин колу. өзүңүздүн кызыңыз дагы оорук. Орукчан ал коляскада отурат да. Анан ошонун кайра неберesi кызы, өзүнүн кызы, улуу кызы. Эки колтугуна мындай 5 чочуп туруп, байым Ал жүрөгүм кызыңыз, чыккан. ошол ооруп аткан кызыңыз канча жашка чыкканда? 37-38ге чыкты. Ушул жашка чейин сүйрөп келдиңиз же? Мына мен ал деген неме жашында 2012 отуруп калды коляскага. Ошондон бери. Бул иштеп жүргөн ревматизм полиартрит деп ошондон отуруп калды. Анан мунун кайын журту деле начар бүт эле. Жардам берген жок. Анан жан талаш ошого там алып берген да. Ошо кызгачы, сиздерге кайрылган, сизге кайрылганда сиз айттыңыз, ооба эжеке 2019га неметели дагы сүйлөшүп турабыз дейт. Анан аңгыча эле мен өзүм оорукчан болуп калган мен депчи. Анан ошо бойдон эле кызымды кокуй кой деп жанталашып эле 200 000 сом алдым кредит. Азыр ошону төгүп атам, могу пенсиямданчы. Анан ошол эки кызымды там алып берип ошону киргизип койдум, азыр ошол жашап. Анан баягы неберем келиптир, бул жерде бир немеде иштеп атам деп аткан. Анан эми иштеп ошо энеңе неметип биртке тыгынчык кылып, энеңди да докторго көрсөтөлүп алам. Ошонткен десем, анан ошо эки колтугуна мондай килейген 5 чочуп тур. Эми ошону докторго көрсөткөнгө да каты жок. Жүрөт алда. Жеми көзүм көрбөйт. Мурун болсо көзүм көрсө сүйрөп барып көрсөтөт элем да. Сиздин көзүңүздүн бул эмеге түшкөнүнө илдет канча убакыт болду, канча? Бул мен көзүм 2017-де деле ооруган. Анан мындай жакшы болуп кеткен. Жолдошум көзү дагы ооруганда, ал жолдошумдун көзү катаракт болуп операция болду. Аны операция жасатты. Нарындын өзүнөн эле. Бир көзүн жасады, бир көзүн кийин жасайбыз деген жасайлык ал көзүмдүчү. А менин көзүмдө болсо катарак эмес, тиги вообще эле бөлөк эже. Деп эле нарын деле коркту да, кой эже деп. Анан болгон боякта врачтарга жиберди. Болгон врачтын баарына көрүндүм. Анан аябай жакшы келгенде бүт айтып атпайм беле. Өзбекстанга бардым, Аванга немеге бардым, жанагы немеге Ошко бардым, Авангант деген немеге. Бүт ушул операцияны кыйын жасайт экен деп. Болгон ушул жерде тимине менен сеген врачтар айтты, эже деди, мен сеникин жасайт элек дейт. Бул жерге уруксат болсо жазамакпыз дейт. Мурун уруксат болуп жасачубуз дейт. Азыр уруксат бербей калган, жазабай калганбыз. Сиздики деген көздө тамырча болот дейт. Ошол тамырчаны алмаштырышыбыз керек дейт. Бул көздүн астындагы чел кармап турган кабыкты алмаштырышыбыз керек. Индиядан келген врачтар да ошону эле айтты. Алар деле ошону айтышты. Анан Сиздин ага чейинки көрүүңүз кадимкидей эле катардагы адамдардай болгон, кадимкидей көрүп эле 36 жыл больницада, детский отделениеда кенже кызматкер болуп иштедим. 36 жыл. 36 жыл. 37-жылы мына ушинтип көзүм итип ооруп калды. Мына достор, бир туугандар, мен бул жерден айтайын дегеним, бул кендирди кескен ушундай бир жакырчылык, же болбосо мындай айтканда бир кыйынчылык, жумушсуздук келип такалып атат. Экинчиден болсо мына эжекем өзү 36 жыл элдин саламаттыгын ойлоп, мекендештин саламаттыгын ойлоп, анын жанынын жакшырып бир жакшынакай жашашынын айланасына аракетин жасап, кызматын кылып келген мына эжекебиз бүгүн өзү ден соолугунан ажырап, мынтип элине, журтуна кайрылып отурат. Эми достор, келгиле. Колубуздан келсе, келет колдон, келбей койбойт. Келет. Бирок келтириш үчүн бизден жүрөктөн чечим гана керек. Ушу кайдыгер болбостон, колубуздан келишинче мына биз бул жерге жамаатыбыз менен келип, эжекебизге колубуздан келгенин биз жасадык. Көрүп атып, сиз дагы, биз дагы, мен бир жакшы нерсени айтып койгум келет. Бир жылдан машинанын налогун төлөшлүк үчүн биз 3000 сом, 5000 сом машинанын эмесине жараша биз төлөмдөрдү төлөп жатабыз. Бул темир. Буну кааласак, каалабасак да төлөтүп атат өкмөт. Төлөшүбүз керек, анткени биз милдеттүүбүз, төлөшүбүз керек. А мен бул жерден мен ушул машинага адамды салыштырып айткым келип турат. Себеби адамзат биз жашап жатабыз.
1 жылда bir келчү орозо битир, садака зекет, бул өзүбүздүн жашообуз үчүн, жаныбыз үчүн. Буну бизге алымдарыбыз ушул ислам мыйзамында көрсөтмөлөрдү берди. 35 сом. Битир садака 35 сомдон buğday narkı menen, jana күмүш, хурма, алтын менен эсепке алып туруп, эң арзаны 35тен өйдө деп берилди. Бирок байкасаңыздар, сиздер дагы биз да байкообузга салганда эң азын биз тандап алып атабыз. 35 сомдон. Буну биз жаныбыздын налогун төлөп жатабыз. Жашап аткан, мына эжекем көрүп аткан көстүн, сиздин, биздин азыр көрүп аткан, сүйлөп аткан сөзүбүздүн турган турпатыбызга жараткандын алдында жакыр адамдарга, муктаждарга деген налогубузду төлөш керек болуп атат. Бирок эң арзанын тандадык. Жаныбыз үчүн, достор, буга терең ойлонуп көргүлө. Терең ойлонуп көргүлө. Темир үчүн 5000 сом, 3000 сом төлөп жатабыз жылына. Бирок өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн темир эртең чирип көчөдө калат, же бузулуп калат. Бирок биздин жаныбыз андан дагы зарылыраак экени баарыбызга маалым. Бирок жаныбыз үчүн биз эң арзанын 35 сомду тандап албай, Кудайга ошондой ыраазы болуп, анан эң бийиктигин берсек дагы аздык кылат. Мына азыр эжекем көзүнөн ажырап отурат. Буга мисал катары өзүңүздү салып көрүңүз. Мен да көзүмдү 5 мүнөт жумуп, бул туңгуюкту элестеткен бул адам үчүн кыйын нерсе. Көп сүйлөткөн деп жаман көрбөңүздөр. Жеткизиш максатында бүгүн биздин тилибиз сайрап турат. Көзүбүз көрүп турат. Мүмкүнчүлүк болуп турганда айтуунун аракетин жасап атабыз. Кыялыбызда, ниетибизде бул эжекенин жүрөгүндөгү кыялы энекебиздин. Көзү көрүп, балдардын кашында жанагындай миллиондор болбосо деле, жөн эле көзү көрүп, өзү төрөгөн баласын көрүп, кызын көрүп, ошонун чайын ичип отургандыгына эңсеп отурат. Ошого маселе чечиш үчүн 4000 доллар гана керек. Мен ойлойм, балким Кыргыздын бир эле чыгаан бир жигити, кызы эле эжекеге балким кол сунуп койсо, бир үй бүлөгө жарыгын чачат эле. Келгиле, бир туугандар, колубуздан келишинче колдоого алайлы. Сиздер көрүп турган экрандагы реквизиттер мына эжекеге таандык. Ушуга колуңуздардан келишинче кол сунуңуздар. Энени урматтаган, атаны кадырлаган эстүү жандар колдон келип турат, кылайлы. Бир күнү биздин үстүбүздөн жөнөкөй чөп өсүп кала электе, жан денеде кыймылсыз калып кала электе, биз бүгүн жакшы иштерди көп жасап калайлы. Эртең кеч болуп калат.